Төзетүүдегі берүүлөрүн улантат, бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз облус аймагындагы ирригация тармагы тууралуу сөз кылабыз. Албетте бүгүн студиябызга коногубузду чакырганбыз. Тааныштыра кетейин, Бердалиев Мамашарип Абдисаламович, Баткен облустук суу чарба башкармалыгынын башчысы. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүбүз түз эфирде жүрүп жатат. Эгерде ушул бүгүнкү биздин темабызга байланыштуу суроолоруңуздар болсо, биздин экран астында WhatsApp номерлерибиз азыр чыгат. Ошол WhatsApp номерлерибизге суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Албетте сиздерден келген суроолоруңуздарга биз жооп алып беребиз. Ал эми биздин көрсөтүүбүздү күзөтүп барыңыз. Балким сизге дагы тиешелүү жакшы маалыматтар болуп калышы мүмкүн. Биз анда маегибизди баштайбыз. Мамашарип Абдисаламович, эң алгач эле суроону ушул өткөн жылы баарыбызга маалым болгондой эле мамлекет тарабынан ушул ирригация тармагына жакшы көңүл бурулуулар болду. Ошол өткөн жылы Баткен облусунун аймагында ирригация тармагында кандай иштер аткарылды? Рахмат, жакшы, ассаламу алейкум. Урматтуу туугандар, бул өзүңүзгө белгилүү алдыңкы жылдары ирригация тармагына каражат аз бөлүнүп көйгөйлөр болчу. 3-4 жылдан бери азыр ирригация тармагына көңүл бурулуп, былтыркы эле жылда ала турган болсок, мурдагы жылдары 15-20 миллион акча каражат бөлүнсө, былтыркы эле жылы 84 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилди. Натыйжада биздин карамагыбыздагы 25 насостук станция 58 миң гектар жерди сугарган, 72 тике суу кудугу бар, бул маселелер бар, каналдарды, ошол эле каналдар, суу сактагычтар бардыгы ушул сумманын ичинде бир топ иш алга жылды. Алсак, былтыркы жылы Элек району боюнча арка каскадтык насостук станциябыз бар. 2 агрегатын алмаштырдык, жаңы агрегатка. Мурда запчастарын гана алмаштырып тим болчубуз. Суудун берүү сапатына өтө чоң таасир берген. Тескери жагына азыр 2 агрегатын алмаштырып калгандарын да жаңылап, былтыры каскадтык насостук станциядан суу берүү үзгүлтүккө учураган жок деп айтсак болот. Андан кийин Кулунду насостук станциясы, Кулунду каналынын оңдоо иштери жүргүзүлдү. Ошол эле мезгилде былтыркы жылы Элек району боюнча Маргун биздин депутаттарыбыздын жана келишүүсү менен мамлекет акча, бюджеттен акча бөлүп берип, өзүбүздүн заказчик катары чыгыптыр. Ошо Маргун БСР реабилитациядан өткөрүлдү. Натыйжада 300 миң метр куб суу топтолуп, быйыл азыр суу топтолду. Март айында баштап туруп сууну берүү ачылуу үстүндө турат. Бул чоң объект болду. Андан кийин Баткен районуга келсек, бул жерде дагы урматтуу губернаторубуздун көзөмөлү менен Абдыкем Карбекович менен жанагы мен чоңун айтып атам да, жанагы Каракол каналын куруу иши ишке ашырылды. Негизги бөлүгү бүткөрүлдү. 27 миллион сомго канал курулду. Ал жерде турбо жанагы напордук турбопроводдор коюлду. Бул 90-жылдан бери ташталып калган объект курулуп бүткөрүлдү. Азыр головной жагы жана суу алчу жагыны курсак, иш калган жок анча. Анан БСР курал ушул менен пайдаланууга берилет. Ошондой эле Баткен багыты боюнча насостук агрегаттар 4 насостук агрегат алмашылды. Приграничный участок болгон Аксай айылындагы Аксай насостук станциясынын жаңы агрегат менен алмаштырдык. Бул багытта да өтө жакшы иштер болду. Ал эми Кадамжай багыты боюнча, Кадамжай району боюнча дагы алгылыктуу иштер. Алсак Кожо Кайыр каналында реабилитация иштери болуп, 5 километр участогунун 2,5 километри жаңыланып, быйыл уланып жатат. Ошондой эле азыркы суу каналдарды дагы ремонт иштери бүткөрүлүп, былтыркы жылы суу көйгөйү суудун
күн ысык келіп дефицит болғанға қарабай тұрып, біз суны сапаттуу бердик деп шешіп кете алам. Статистикаға ала тұрған болсақ, 603 миллион су пландағы болса, біз 620 миллион метр куб суды бердік елге, жалпы облыс бойынша. Былайша айтқанда, су көп берілді, сапаты жақсы, ел келіп қызылдап келген жоқ. Әлбетте, кейбір участоктарда болды, ал эми жанагы біз бергенден кейін су пайдаланушы ассоциациялардың кезектешкен мезгилдердеги бирин-серин ушундай маселелер болды. Жалпысын алганда мамлекеттин бөлүнүп берген 84 миллион акчасы бул су чарба тармагыны существенно алдыга жылдыр да. Өтө сапаттуу болуп туруп, мурдагы жылдары элибиздагы ушу администрациянын алдыга келип күн сайын бир жумада жок дегенде бир жолу ушундай боло берчү жаңжалдар. Азыр былтыры андай эч бир ситуация болгон жок. Су берүүдөгү көйгөйлөр боюнча. Демек ушул өткөн жылы мамлекет тарабынан берилген акча каражаты натыйжалуу пайдаланып, алдыга коюлган пландар толугу менен аткарылды деп түшүнсөк болот. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Баткен телеканалынын түз эфиринде облус аймагындагы ирригация тармагы тууралуу маекке күбө болуп жатасыздар. Бүгүн ушул облус аймагындагы суга суу маселеси боюнча сөз болуп жатат. Эгерде сизди дагы кызыктырган суроолоруңуздар болсо, биз түз эфирдебиз. Бизге ушул WhatsApp номерибизге суроолоруңуздарды калтырсаңыздар болот. Биз болсо маегибизди улантабыз. Ал эми быйылкы жылы ушул биздин Баткен облусунун аймагына, ушул ирригация тармагына канча мамлекет тарабынан акча бөлүндү? Алдыда кандай пландар жана кандай иштер аткарылып жатат? Рахмат. Быйылкы жылы дагы биз проекттик долбоордук сметалык документацияларды кылдат иштеп чыгып, биздин сотрудниктер далилдеп, быйылгы жыл үчүн 72 миллион 500 миң акча каражатыны өлдүргөнбүз. Бүгүнкү күндө акча каражат чечилген маселе. Анын алкагында күздөн баштап жумуштарды жүргүзүлдү. Бардык объекттерде бүгүнкү күндө 6 километр бузулган каналдар оңдоодон өткөрүлдү. 50 километр механикалык тазалоо иштери бүткөрүлдү. 24 насостук агрегаттын насостук станциянын 58 агрегаты толук оңдоодон өткөрүлдү. 72 тике суу кудуктун 10 дагы жанагы двигатель кыймылдаткычтары алмаштырылды. Ошондой эле жанагы суу берүүдөгү башка маселелер да чечилип туруп, быйылкы жылы былтыркы жылга салыштырмалуу азыр 160 миллион метр куб суу берилди. Былтырга салыштырмалуу өтө жакшы болуп атат. Себеп алганда жана объекттердин жаңыланган себебинен потери азайды, жоготуулар азайды, элге суу өз убагында жеткирилди. Жанагы сарпталган каражат адресине эч бир аяка бияка болбой адреске жеткендин натыйжасы деп ойлоймун. Ушундай болуп атат. Андан кийин төрткү суу сактагыч боюнча айтып кетейин. Төрткү суу сактагычында быйылкы жылы мына күндү дагы аба ырайыны жакшы берди. Жаанчыл болуп жатат. Аллага шүгүр айтыш керек. Шүгүр кылабыз. Ошонун натыйжасында былтырдан көлүбүздө азыркы водохранилищеде суу былтырга салыштырмалуу 54 миллион метр куб турат. Былтырга салыштырмалуу 7 миллионго көп болуп атат. Бул эми ушундай эле экен деп мен кеңеш берет элем. Сууду сарамжалдуу иштеш керек, сарамжалсызга жол бербеш керек. Ар бир литр сууга жоопкерчиликтүү мамиле кылыш керек. Ошондой эле ушу багытта айта турган сөздөр жанагы сууду көп талап кылуучу өсүмдүктөрдөн биз бүгүнкү күндө натыйжалуу бак дарактарга, мөмө жемиштер багытыга, андан кийин тамчылатып суугаруу багытына жана сууду азыраак талап кылуучу өсүмдүктөргө өтүүнү сунуш кылам. Себеби
Bizde iki mesele var. Баткен облысында тамеки жана күрүш деген шалы деп коет. Ошол экөөү сууду өтө көп жейт. Көп ичет, ал ар эки күндө суу иче берет дагы. Бул bizde фактически алганда сууду нормадан эки эсе көп беришке демек талап кылат. Ошо бир суу ирригация тармагы жакшы болуп атат. Оңолуу маселе жок. Мамлекетибизге чоң ыраазычылык билдиребиз, жетекчилерибизге убагында берип атат, бирок ошондой болсо дагы Сарамжалды пайдаланууга үмүттөп кетет элем. Учурдан пайдаланып. Чоң рахмат. Биздин телекөрүүчүбүздөн СМС билдирүү келиптир. Бужун айылынан боломун биздин айылда сугат сууну ушул скважинадан коебуз. Скважиналарды быйылкы жылы оңдоп түзөөдөн өткөрсөңүздөр деп узатыптыр. Азыр дайда биз жалпысы Бужун айылында 33 скважина бар, тике суу кудук деп коебуз. Ошо 33 скважинанын бардыгыны ремонтко койгонбуз. Сөзсүз күзүндөн баштап чечилип алынып, сезонго чейин оңдоо иштери болот. Азыркы күндө 10 тике суу кудуктар толук өткөрүлдү. Двигательдери алмаштырылды, кылычаткалары алмаштырылды. Ана калганы дагы алмашылып суулар берилди. Эгерде дагы кошумча азыр мониторинг жүргүзүлөт, утуру кеткен же эме болсо, буга акча бар, маселе чечилет. Андан кийин эми суу азыркы бүгүнкү маалымат боюнча биротоло иштен чыгып калган Бужун айылындагы тике суу кудук жок. Муну дагы эме кылып көрөбүз, эгерде ошондой болсо. Бирок жанагы в процессе эксплуатация болгон убакытта бул темир бир күн эгер ремонт талап кылса, ошол замат оңдоп, кезектеги ремонт жүргүзүп суу беребиз. Кийинки суроо, Каракол каналы качан ишке кирет? Жакын арада киреби же кийинки жылга калабы деп узатыптыр. Каракол каналы боюнча бүгүнкү долбоорлоо иштери бүткөрүлүп калды, экспертизада турат. Муну урматтуу акимибиз күн көзөмөлүндө, губернатор көзөмөлүндө турат. Бул долбоор түзүлүп бүткөрүлгөн. Головной жана суу алчу башындагы сууду топтоп туруп каналга куйчу участогу бар. 500 метр канал курулат, жана башында типовой суу алчу участогу, головной сооружение курулат. Ошонун азыр экспертизасы Ош шаарында экспертизага беришкен. Муну айыл өкмөтү жасап атат. Акчасы чечилген. 17 миллион деп головной сооружение курууга акчасы чечилген. Экспертизанын бул чоң объект, жоопкерчиликтүү объект бардыгыны соответствующий документтерди өткөрүп жасайбыз. Экспертиза чечилери менен мен ойлоймун баштасак быйыл күзгө бүтүрөбүз деген оюм бар. Күзгө бүтүрсөк, биз запуск кылсак, сууду беребиз деген үмүт бар. Эми быйыл ошол толук сууду берип испытание кылып эме чечкенден кийин кийинки жылдардан баштап толук Каракол каналынан суу берилет. Ошондо ушул Каракол каналы кайсы айылдарды сугат суу менен камсыз кылат? Канча жер аянтындай суугарууга мүмкүнчүлүк болот? Каракол каналы биз башында предварительно эсептеп чыкканыбызда бул 1000 гектар жерди освоение кылабыз деген үмүтүбүз бар. Албетте бул 1000 гектар биз Каракол каналынан 500 литр 600 литрге жакын суу алып келебиз деп атабыз. Бул нормага эсептегенде 600 литр суу бул 600 гектарга жетет. Биз айтып атабыз, ал жерде жанагы тамчыларды сууга методу менен ошон үчүн кошумча биздин урматтуу губернатор сунушу болгон бул эмени куруп, БСРларды жанагы кичи суу топтогучтарды куруп туруп сууду тунутуп, ошонун натыйжасында биз эме бере турган болсок, тамчылатуу суугары берсек, интенсивный карликовый көчөттөрдү отургузуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Отургузсак, анда биз 1000 гектар жерге суу беребиз. Ал жерде Бужундун үстүндөгү тегиздиктер булар бакка эсептелинген, суубуз да ошого позволять этет деген ойлор бар. Эми биз сууду алып келип беребиз, рекомендацияны беребиз. Мен ойлоймун, сөзсүз жанагы көчөттөрдүн Лейлек районунда быйыл Фейсбуктан телевидениеден берип атышат. 2 гектар жерге кылып туруп май айында бышкан өрүк бар.
ушул багытта ошол эмеге өтүп туруп, биз интенсивный жагына өтүп, капельный орешение кылсак, бар земин дыйкандарыбыз жасашат, биз рекомендация беребиз. Ошондо 1000 гектар жер өзүштүрөт. Демек, бул биздин облус аймагы үчүн өтө чоң бир ирригация тармагындагы өтө чоң бир жакшы долбоорлорду бири экен да. Өтө чоң болот. Антке себеби, эгерде мен айтам, биз айтабыз 500 гектарды бараздоо арык менен сугарсак, хорошо. 500 гектарды капельный орешение кылганда дагы 2 жыл эмес 3 жылда түшүм бере турган болсо, бул азыр сатып алуучулар оптовый алат да. Ошол жерге жанагы өздөрүнүн машиналарын жөнөтүп, кайсы жерде продукция көп болсо, ошонун эмеси да көтөрүлөт. Деп ушундай багытта рекомендацияларды ушу багытта иштеп, ошол каналдын максатта ошол губернаторубуздун негизги ойлогон ойлорду ушунда. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Баткен телеканалында облус аймагындагы ирригация тармагы тууралуу, тактап айтканда, ушул облус аймагындагы сууга суу маселеси боюнча маекке күбө болуп жатасыздар. Биздин көрсөтүү эсиңиздерге сала кетели, түз эфирде жүрүп жатат. Суроолоруңуздар болсо, бизге WhatsAppка SMS билдирүүңүздөрдү калтырыңыздар. Албетте, бизде дал ушул сууга суу маселеси боюнча ушул Баткен облустук суу чарба башкармалыгынын башчысы биздин студиябызда отурат. Сиздерден келген суроолорго албетте жооп берет. Суроолоруңуздар болсо узатыңыздар, биз болсо маегибизди улантабыз. Негизи эле бүгүнкү күндө ушул облус аймагында суу тартыштыгы бар айылдар, аймактар кайсылар? Албетте туура айтып атасыз. Суу жетиштүү Аллах Таала тарабынан берип аткан сарабжалуу пайдаланылып турат. Биз айтабыз, мисалы үчүн Лейлек багытында Кулунду каналы аркылуу алынган, Кулунду каналынын акыр жагы хвостовый участок деп коет. Ошол жерде коммунизм айылдан ылдый жагында проблема бар. Себеби кезектешип, албетте кезектешип сугарышат. Бирок үстүндөгүлөр жанагы эле мен айткан пияз деген өсүмдүк бар. Ошону башка сууду көп талап кылган өсүмдүктөрдү отургузуп, ал жерде жанагы мындайча айтканда жакшы тартип кылышпай, астыңкы айылдардын кезеги келгенде сууду өз алдынча өткөрбөй коюшу ошондой проблемалар. Ошондуктан мен албетте тартипке чакырып кетемин. Бул маселени чечүүгө жол тартип. Экинчи чечиле турган жери бул өсүм жанагы сууду аз талап кылган өсүмдүктөрдү өсүрүп. Албетте бирөөгө эмне иш кылсаң дагы бирөөгө зыян тийбеш керек. Эми рынок, базар деген жер бар, бирок бирөөнүн эсебинен бирөө суу жетпей, бирөө байып кетсе, бул дагы туура эмес деп эсептейм. Демек, ушундай сууга суу тартыштыгы бар айылдарда көбүнчө ушундай сууну туура эмес пайдалангандыктан улам деп ойлойсуздар. Бүгүнкү күндө негизи облус аймагында ушундай өтө көйгөйлүү деген кайсы айылдарда атай аласыз? Ушул азыр айттым, ушул акыркы жагындагы коммунизм айылдагы, андан кийин Баткен боюнча мына Дара айыл өкмөтүнүн Эртөт каналынан, Ер-Алты каналынан суу ичкен, ошондо хвостовый акыркы жактарыга суу жетпей, себеби бер жактарында тамеки кылышкан. Тамеки бул өтө сууду көп талап кылат. Андан кийин суу пайдалануу ассоциацияларынын мен айтам дегеним, алардын дагы жоопкерчилиги суралыш керек. Ошонун натыйжада биз өзүбүздүн гидропосттордон аларга өткөзүп беребиз. Алар алып барып туруп, азыр мыйзам ошондой, алар бөлүштүрүп берет. Биз кийлик иш албайбыз. Бирок алар ошол алып баргандан кийин жакшылап элге бөлүштүрүш керек. Өйдөгү эмелерди тартип менен алар дагы эме кылыш керек. Бул да ошо Баткен багыты боюнча ушундай. Андан кийин Кадамжай боюнча жанагы Төмөйүн участкасы, Карымберди аркылуу суу ичкен Төмөйүн жагы тоже биздин Ош облусуна караганы менен биздин распоряжениеде турат. Баткен облустук чарба башкармалыгы. Ошол жакта дагы ушундай көйгөй бар. Жылдын сезондун вегетация башталган мезгилде суу аз болот дагы. Биз өзбек туугандарга берсек дагы алар өткөзбөй кыйнашат биринчиден. Экинчиден бизге мисалы үчүн секундуна
20 метр кубқа чейин суу керектелсе, ал жерде дарыяда 9 метр куб же болсо метр секундда же болсо метр секундда 7 метр секунд ушинтип төмөн түшүп кеткен мезгилде проблема болот. Анан ошолдо кезектешип суугаруу талап кылынат. Кезектешип суугарганда бири-бирибизге жетпей, жанагы сабырдуулуктун жокудан ушул убакытта дагы кичине көйгөйлөр. Ошол эле мезгилде Кадамжай районунун Кыргыз Кыштак айылы ында да ушундай эле маселе бар. Ал жерде Актурпак айыл өкмөтү Бүргөндү участогунан өткөн канал бар. БМК деп коет, Бүргөндийский магистральный канал. Ошол магистральный каналга биз нормадан 3 эсе ашыкча суу беребиз. Анткени себеби ал жерде 5000 гектар жер болсо, биз 18 метр кубка чейин суу беребиз. Бул 5000 гектарга эшикке эле суу жетиш керек. Бирок ал жерде суу жана жерлери биринчиден ошол Актурпак айыл өкмөтүнүн жери жана кумдуу келет дагы, сууду көп талап кылгандыктан бул сезиле булгап кетет. Экинчи көйгөй ал жерде күрүш өстүрүшөт, бул маселе бар. Анан ошондуктан төмөнкү Кыргыз Кыштак айылына суу жетпей проблемалар болот. Бул багытта биздин жергиликтүү мамлекеттик администрациялар акимдердин инициативасы менен губернатордун көзөмөлү менен мамлекет тарабынан акча каражаты каралып туруп, жанагы Жетиген Герой деген участокто суу сактагыч курулуп атат. БСР Бассейн суу регулировать деп атат. Ошо 1 миллиондан 2 миллионго чейин суу сактап, сууду топтоп туруп, азыр уже өтө жакшы иштер болду. Бүтүп калды, геомембранасы орнотулса, бул 1-2 айдын ичинде пайдаланууга берилет. Ошондо Кыргыз Кыштак айылындагы маселе дагы чечилет. Аны биз жанагы Сышка деп коебуз, Сохско-Шахмарданский канал бар. Ошого тыштап туруп, Актурпак айыл өкмөтүнүн территориясына обходной канал менен берсек маселе чечилет. Бул багытта иштер жүрүп жатат. Биздин кийинки телекөрүүчүбүздүн суроосу бар экен. Баткен шаарындагы жаңы конуштарда качан суу катышуу маселеси чечилет деп атыптыр? Баткен жаңы конуштары биринчиден бизде мындайда суу чарба башкармалыгынын карамагында 58 000 гектар жер бар. Анчыден биздин карамагыбызда 373 километр канал бар. Былтыр да кабыл алдык, 400 километрге жакын канал бар. Биз өзүбүздүн карамагыбызда каналдарды обслуживать этебиз да. Жаңы конуштар биринчиден биздин карамагыбызга кирбейт. Ал жерде бирок ошондой болсо дагы чечүүлүү маселесин айтам. Бул жанагы суу барышы, мисалы, мен ойлойм, мен айтып атсалар керек, жаңы конуштар бияктагы жерлерди айтып атса керек. Ал жерге суу чыкпайт да, чыкпайт. Ошондуктан биздин урматтуу мэрибиз шаардын мэри тарабынан чечкиндүү аракеттер жүргүзүп жатат. Жана фонддон бөлгөн акчалар боюнча ушул багытта иш жүрүп жатат. Тике суу кудук казылып, ошол багытта бул киши айткан же бул биздин жараныбыз айткан маселе чечүүсүндө иштер жүрүп жатат. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Анан ошол жогоруда өзүңүз атап өткөндөй эле ушул көбүнчө эле суу тартыштыгы мындай сууну сарамжалдуу пайдаланбагандыктан улам пайда болууда депчи. Бүгүнкү күндө сиздер тараптан ушул жалпы коомчулукка сууну үнөмдөп пайдалануу, сарамжалдуу пайдалануу боюнча кандай иштер жүрүп атат? Жакшы айттыңыз. Биз айтып атабыз, мындай сунуш берип атабыз. Эгерде биз айтып атабыз, суу пайдалануу ассоциацияларыны добросовестный эмес иштеген, анткени себеби мындай да, СПА деп коет, СПАны ише албайсың да. Бул өзүнчө бир өлкөгө окшош. Анткени себеби сиз мен үчөөбүз төртөөбүз суу пайдалануучу болсок, үчөөбүз ошону шайлап койгонбуз. Жоопкерчилик төмөн, бизге эч нерсе кыла албайт деп, анан каалагандай кээ бирлерин айтып атам. Ошентип каалагандай суу берип, натыйжада жанагыдай маселе болуп атат. Сууну жакшылары да бар, кээ бирлери акчасын алыш менен анан
ким көп акча берсе дегенди ошентип саясат. Экинчи анан жанагы эле айтып кеттим, сууду астылап кылуучу андай эмне. Бирок аларга дагы бар, жолдору бар. Алардын да жоопкерчилиги суралат. Бул эч качан бул нерсе калып кетпейт. Мен рекомендация берет элем мындайча суу пайдалануу ассоциацияларга жоопкерчиликти күчөтүш керек. Баары бир эч нерсе наказание албай же поощрение бербей калып кетпейт. Бул дүйнө ушундай. Деп туруп быйылгы эмеде биз сунуш бергенбиз, биз күзгө чейин аракеттер болуп атат. Мүмкүн толук мүмкүн частичнабы биз ошондой суу пайдалануу ассоциацияларыны толук бойдон суу Баткен боюнча айтсак, Баткен областтык суу чыгаруу башкарма карамагына алып туруп, андан кийин жанагы мураптарды жана башкаларды тартиптеп коюп туруп, ошондо сурак ошо бизден мураптардан болот, бирөөлөрдөн сурай аласың деген багытта иштеп жатабыз. Ошондо биз ойлойбуз, суу берүү жакшырат, сапаты оңолот, жоопкерчилик күчөйт, анан дыйкандарыбыздын күшүмбө дагы жогорулайт, алардын дагы структурасын дагы айтабыз, мына эгинди өстүрүүлөр мынабы деп туруп, дыйкандар менен түздөн-түз иштөөгө шарт түзүлөт деп ойлойм. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Мамашарип Абдисаламович, биздин убакытта соңуна чыгып баратат. Ошондуктан биз тараптан берилбей калган суроолор болсо, же болбосо айта албай калган ойлоруңуз болсо, сизге мүмкүнчүлүк берели. Рахмат. Негизинен айтат элем, быйыл мына жаанчыл болуп, акыбал жакшы. Биз сабырдуулукка чакырамын элибизди. Сарамжалдуу иш кылыш керек. Андан тышкары биз айтабыз, Баткен облустук мамлекеттик администрация тарабынан жанагы мындан тышкары донор менен иштешип жатабыз. Облуста 18 жакын объектти кошумча киргиздик. Ошол объектке кирсе, бул мамлекет берген акчадан башка крон аркылуу болуп жатат. Бул дагы ишке ашса жакшы болот дейбиз. Андан кийин мен айтат элем, элибизге сабырдуулук жана шүгүр кылыш керек. Суу чыгаруу тармагында бир топ жыл иштедим. Мындай жакшы аракеттер болгон жок. Ошондуктан жетекчилерибизге жакшы дуаларды кылып, жакшы каалоолорду айтып, Кудай Аллахка дуа кылып шүгүр кылсак, мындан дагы жакшы өнүгүп кетебиз деген ойдомун. Туура айтасыз. Буга чейин ирригация тармагына көңүл бурулбай келсе, акыркы жылдары болуп көрбөгөндөй жакшы көңүл буруулар, жылуулар болуп жатат. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп бизге келип, ушул жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө жакшы маалымат менен бөлүшүп кеттиңиз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Баткен телеканалында облус аймагындагы ирригация тармагындагы абал тууралуу маекке күбө болдуңуздар. Көрсөтүүнү мен Асылкан Махамат кызы алып бардым. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча саламатта туруңуздар.